Джон Траволтаны көргөм. Николь Кидман мурун Этихадтын амбассадору болчу. Ой, у вас такая красивая улыбка, депчи. Жанындагы девушкасы жаман көрүп. Стюардесса деген да, жаш болуп жүрүп иштеп жүргөнү жакшы. Турмушка чыгайын эле дейм го дейм. Биз кыргыздар мисалы өзүбүз айтып коебуз, Абу-Даби деле более деле семейных депчи. Дубайдан Кыргызстанга чоң салам. Өтүп кетсе бүттү. Сауди Арабияга жетип каласың деген ушуда. Жаштыктарда көрүшүп жүрөр элем. Чоң рахмат. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Кыргызстанга салам. Эргешова Азиза Мухтарбековна, Этихад Airways Бириккен Араб Эмираттарынын улуттук авиакомпаниясында стюардесса. Жалалабад шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Сайкал эл зыяраттуу бир кыз, бир уулдун бактылуу апасы. 4 бир тууган, 3 уулдун арасында жалгыз кызды эркелетип чоңойткон Мухтарбек Эргешов кызматкер, Афган согушунун катышуучусу, учурда пенсионер. Апасы Нуржамал Бабатаева математика мугалими. Дубайдан Абу-Дабиге чейинки номиналдык аралык 150 километр. Бирок бул көрсөткүчтү олуттуу кабыл албаш керек. Мисалы, бизге автоунаа менен баруу 1,5 сааттай убакытты алды. Ал эми автобус менен барам десек 3 саат 45 мүнөттө $10-15. Такси менен 1,5 сааттай $60-75 барсак болмок. Бирок биз үчүн жумушун пландаштырып, эргөө алып, Абу-Дабиден атайын Дубайга келген биздин мекендешибиз Азиз айым менен жолукканыбызга кубанып, жолдо карай коурашып бара жаттык. Бул жакка келгенде бир шанс берет силерге. Ошо шансты пользоваться этип тесттен өтсөңөр, праваңарды сразу алсаңар болот. Анан если өтпөй калсаңар, тагы полностью обучение от начала до конца обучение өтөсүңөр. Анан мен жакшы бир тапшырганда эле өттүм. Жолдо минимальная скорость 60 менен айдасаңар болот, максимальная скорость мисалы азыр мой жолдо 130. Анан если мисалы ошого 60-тан ылдый айдасаңар, конечно, потому что башка сиздер пробку будете создавать. Эмне кылат? Штраф аласыңар да. Анысы да бар. Жолдон тыныгуу алып, каарманыбыздын иниси жашаган Atlantis Royal мейманканасынын кызматкерлеринин жатаканасы. Биздин элиткаларга окшош шаарчага келип, Кутманга жолуктук. Бир тууган иним, өзү 4 бир тууганбыз, 4 бир тууган эң кичинекей. 2 иним бар, анан чоң байкем бар. Бул эң кичинекейибиз Кутман. Жаңы ачылган Atlantis Royal иштейт, Royal Atlantis. Ушул жерде жашайт. Кайрадан сапар улай бара жатып, бул жерде жолго атайын салык төлөнөрүнө күбө болдук. Абу-Дабиде дарп, ал эми Дубайда салик деп айтылып, биздин учурда 100 дирхам 2380 сомдун тегерегинде төлөндү. Жана айтып берип атпадым сизге салик, дарп депчи, мынакей ногу үстүндө көрсүзбү, дарп деп жазылып турат. Налог төлөйсүңөр. Ушул жерде өткөндө, мисалы машина өткөндө, машинаны регистрация кыласыңар, толгейт деп жазылып. Специальное приложение бар. Өзүн бул жакта эмнеде эмес, Дубайда эмес, постоянно включенный эмес да, буларда определенный жана час пик деле включать этишет. Ошондо налог төлөйсүңөр берге. Абу-Дабиде жашоо более спокойнораак. Биз кыргыздар мисалы өзүбүз айтып коебуз, Абу-Даби деле более деле семейных депчи. Жашоо спокойный, бир жерден бир жерге жетиш оңой. Дубайда шаар чоң, анан көрдүңөр трафик кандай көп экен, машиналар жол толтура. Анан вечно адамдар бир жака эле шашып жүрүшөт. Биякта спокойно.
Хотя по территории Абу-Даби считается самым большим. Территориясы боюнча, то есть Абу-Даби аябай чоң, даже сравнительно Дубайдан да чоң. Бирок почему-то всем кажется, что Дубай больше. Аңгыча Азиза айым жашаган Абу-Дабинин визиттик картасы болгон. Улуттук көргөзмө борбору жайгашкан аймактагы имараттардын биринде көп кабаттуу Баатирдин 19-кабатына чыгып, даамос тийип, маегибизди уланттык. Бул биздин компаниядан берилген квартира. Ар бир стюардессаларга өзүнчө квартира берет. Бир квартирада 2 адам жашайбыз. Ар бирибиздин өзүбүздүн спальный, ванна, туалетибиз болот. Анан кийин кухня менен залды бөлүшөбүз да. Мен бул жака көчүп келгениме 10 күнчө болду, бирок 10 күн ичинде 2 күн, 3 күн жаттым окшойт. Рейстер менен учуп жүрүп, жаңы эле көчүп бүттүм, буйруса. Анан квартирама соседкам келе элек. Кимди берет билбейм, бизде в основном раньше эмнеге карачу, мисалы бир тилди сүйлөгөн же бир мамлекеттен болгон ошолорго карачу. Азыр көп деле карабай калышты. Потому что биз опытныйбыз да, биз түшүнөбүз да көп нерсеничи. Тамеки чеккен, чекпегенге да катышасыз. Ооба, тамеки чеккен, чекпеген квартиралар бар. Ал, мисалы, кээрки авиалинияларда вообще, мисалы, Катарда тамеки чектирбейт, запрещается тамеки чеккенчи, а бизде жок, бизде боло берет. Единственное, заранее айтып койсоңор, ошо силерге чеккен соседка берет, же тамеки чекпеген соседка берет. Мен тамеки чекпейм, мага бир соседка берген экен өзү, анан ал соседкам сигарет чегет экен. Анан мен айттым, мен сигарет чеккенде мен жашай албайм деген үчүн аны албаштырып атышат, уже ал чип кетти, мен башка кыз келет буюрса. Биякта пустойду көрсөтүп коюн. Соседкам жакы келиш керек, өзүбүздүн шкафыбыз, диван, анан ар бирисинин өзүнүн санузел бул жакта. Анан мен комнатам типичная стюардессанын комнатасы деп коюн. Эмне кылат? Ар бир квартирада ушундай занавес кылыш керек. Затемненный, потому что биз күндүз уктайбыз, кечинде уктайбыз. Ошого карата обязательно бизге комфортно болуш үчүнчү. Бул биздин рабочий небиз, чемоданыбыз. Бул мисалы бир жакка лейовер деп коебуз, бир жакка башка мамлекетке жатып кала турган болсок, кийим-кийимибизди салып, чекин лагерь деп коет. Бул болсо постоянно көтөрүп жүрүш керек жаныбызга. Разворотка болобу, лейвер болобу, бул beauty bag деп коет. Бул beauty bag'нын ичинде косметика, документтер салып алсак болот. А бул жакта обязательно запасной униформа болуш керек. Ошон үчүн көтөрүп жүрөбүз буну. Бул сумканы биз постоянно көтөрүп жүрөбүз жумушка барганда. Ичинде обязательно книжкабыз бар, ушу менен ар бир самолеттин ичинде текшергенде обязательно запасной униформа көтөрүп жүрүш керекпиз. Это must деп коебуз. Обязательно, мисалы, юбка запасная, рубашка, кофта, шарф, полностью форма көтөрүп жүрөбүз. Анан мындай эмне деп коет, фартук. Ишке келгенде, тамак сервировать эткенде фартукта каласыз да, астаскачы. Анан кийин обязательно кабинканын ичинде кийген эмнебиз бар? Обувь. Биз обычно аэропортто жүргөндө высокий каблукта жүрөбүз да, самолеттин ичине келгенде чечип алсак болот. Обязательно косметичка, анан обязательно капроновые колготки болуш керек ичинде. Формабыз, мисалы, суук мамлекетке барып калсак, ушундай эмнебиз бар, плащ. Анын ичинде зацепленный тоже болот, чечип койсо болот. Анан кийин бул костюм. Униформаларыбызды полностью өздөрү жууп, өздөрү тазалап беришет. Полностью. Костюм, шарф, анан юбка кийебиз. Мурун только юбка кийчүбүз, азыр шымда кийип калганбыз. Шымдарыбыз бар. Шымдарым сиркен экен деп коюн. Рубашкаларыбыз. Ошо. Дубайдагы кесиптик жолун каарманыбыз 2013 жылы аквапаркта кассирден баштаган. 2014-2015 жылдары Мадинат Джумейрада батлер, 2015 жылдын аягында Duty Free'де, 2016 жылдын ноябрь айынан баштап Etihad Airways'те иштеп келет. Айтыңызчы, сиз өзү негизи кичинеңизден стюардесса болом деп ойлодуңуз беле? Ойлонгон деле эмесмин, стюардесса болом деп. Просто Дубайга келгенден кийин анан ойлонуп баштадым. Айтып атпаймынбы, жер көргөндөн кийин, адамдарды көргөндөн кийин, Дубайда канча деген башка улуттагы адамдар бар. Анан ошолорду көргөндөн кийин, көрүш керек экен, билиш керек экен депчи. Анан кийин Emirate'ке кызыгып жүрдүм башында. Дубайда жашаган үчүн Дубайдын авиалиниясы Emirates Airlines, анан кийин
Ал жаққа бир бардым, интервьюга барып, анан өтпөй калдым. Өтпөй калып, анан Абу Дабиге келгенден кийин тапшырып көрүнчү деп тапшырып, анан бир келгенде эле өттүм, сразу өтүп кеттим. Анан жок, ат собо мындай ойдо эле болгом, стюардесса болом депчи. Туризмге кызыкчумун действительно, потому что өзүм туризмде окугам го. Бирок учам, анан тигинтем мынтем деген вообще даже понятие жок болчу. Стюардесса болуш үчүн биринчиден биякта отбор аябай күчтүү, честно говоря. Биринчи там эки түр болот. Assessment деп коет, силерди пригласительный кылып чакырат интервьюга, или же open деп коет, открытый дегенде каалаган адамдар канча болсун, 1000 болсун, 2000 адам болсун, CV-лерин көтөрүп келе берет, резюмелерин көтөрүпчү. А мен assessment дейге баргам, мени пригласить этишкен. Онлайн, обязательно онлайн подавать этиш керек. Онлайн подавать эткенден кийин assessment дей болгон, assessment дейге барганда тоже поэтапно кетет да. Биринчиси группадан эле, мисалы, assessment дейде 30 адам деп койлу, 30 адам келсе, 30 адамдын 2 же 4 киши отурат, ар бирине барып өзүң жөнүндө айтып бер дейт, өзүң жөнүндө айтып бересиңер. Ал бүткөндөн кийин тоже кыскартат, ким өттү, ким өтпөдү тоже. Басым, наверное, внешностька карайт, анан кандай сүйлөшсүң, өзүңөрдү кандай алып жүрөсүң, ошолорго карайт го дейм. Андан кийин английскийди обязательно текшеришет, кандай жазасыңар, грамматиканычы. Андан кийин группа менен адамдар менен кандай иштешесиңер. Тоже мисалы ар кандай ситуация берет. Бир ситуация, скажем, бизге менин случаямда силер сафариге барып, чөлгө барып, чөлдө машинаңар бузулуп калды. Анан эмне кылат элеңер депчи суроо берген. Ал суроодо силерди кантип чыгып кетесиңер деген эмне эмес, маниде эмес. Группада отурган, мисалы 5-5 адамдан бөлүп койгон, ошо 5 адам менен бири-бириңер менен кандай сүйлөшөсүңөр, кандай тилде башасыңар, уга аласыңарбы бири-бириңерди, ошону текшерет. Анан текшерип бүткөндөн кийин уже эң акыркысы анын ортосуна дагы бойду өлчөт. Бизди мен тапшырганда бутуң учунда 2 метр 12 сантиметрге жетиш керек болчу. Ошого лимит ошондой да, ошого жеткенбиз. Ага жетпей калсаң тоже өтпөй каласың. Андан кийин аны бирден тет-а-тет деп коет. Мисалы акырында бир 10-15 эле адамга ташып кетсечи, ошо тет-а-тетте уже силер менен конкретно отуруп 1 саат интервью кылат. Полностью от начала до конца, кандай жашоодо жашайсыңар, эмнеге стюардесса болом деп атасыңар, почему именно ушу авиалиния деп. Анан кийин эси өтүп калсам, кандай пландарыңар бар. Анан кийин ар кандай ситуациялар, мисалы бир мен отельде иштеп жүргөн үчүн, отельде мисалы бир коногу какая-то ситуация болуп кетти, уруш жаңжал чыгып кетти, ошону кантип чечтиңер депчи. Ошондой суроо болот. Ошону өткөндөн кийин анан өтөсүңөр, өткөндөн кийин айтат, бир жумада чалабыз же эртең. Обычно golden call деп айтып коюшат. Золотой звонок келет, анан өттүңөр, анан кийин дальше айтат, но документ топтогула, тиги документ топтогула, обязательно police clearance деп коет, полициядан тоже файлыңар таза чыгыш керек да. Аларга чейин текшерет. Жаш курактагы белгиленгенби? Обычно 21 жаштан өйдө, анан лимит жок. Конечно, канча жашка чейин деп. Конечно, бир 50 уже албайт дегенчи, бирок 40-45те деле жашта иштегендер дагы бар. Мынча убакыт иштейсиң, болду, ошо менен сиздин карьераңыз бүтөт деген дагы? Андай жок. Андай контракт, э? Андай контракт жок. Мурун бизде контракт 2 жылга эле берилчү, же 3 жылга эле. Андан кийин безлимитный контракт деп ачып коюшту. Вообще лимит жок да. Азыр кайра мамлекеттин правиласы боюнча эски законго өтүп, кайра дагы ошо 2 жыл, 3 жылдык контракт кылып баштадык кайра башынан. 400 киши келген, Абу Дабиде болгон мен интервьюм. 400 кишиден, по-моему, 15-17 киши өткөнбүз. Айымдар көбүнчө, э? В основном айымдарды карайт, бирок эркек кишидер болуш керек обязательно. Стюардтар обязательно. Эркек кишилер көп азыр көп эле болуп калышты. Анан просто биз айымдар, аял киши более эмнебиз да, эмне деп коет? Икемдүүрөкпүз да, ошон үчүн көп чыдаган үчүн аял кишилер көп алышат. Сиз Etihad Airways'те 6,5 жыл болду иштегениңизге. Ушул убакыттын ичинде кандай кызыктуу окуяларга калдыңыздар? Анан канча мамлекетти багындырдыңыз? Etihad'да 6,5 жыл болду иштегениме.
Биз меда рейстерибиз менен развороткалар бар. Лейовер деп коебуз, жатып бир ошо бир мамлекетке барсак жатып калабыз. Развороткаларды эсептебегенде, наверное, бир 40, может 40-тан ашат, 50-ге жетип калат, может ушунча мамлекетке барып, чыгып көрүп, жерин басып дегендей көргөм. Биринчи рейсим Францияга учкан, Парижге. Парижге ага чейин Парижде барып келгем. Парижде болгон болчумун, ага чейин бир 3-4 жолу барып келгем. Бирок все равно жаңы стюардесса болуп баштаганда, даже кичинекейимдеки, оказывается, Парижге постоянно Парижге барсам, Парижди көрсөм, Эйфелева баштаны көрсөм деп мечтать этчим. Ошон үчүн биринчи рейсим Парижге болгон. Обязательно көчөгө чыгып, Францияда, Парижде басып, алардын жанагы знаменитый круассандарын жеп дегендейчи. Көргөнбүз, Эйфелева башняга обязательно барып. Есте калат экен, действительно. Төрөлүп калса ошону кантип төрөтүш керек, сердечный приступ адамдар болуп калса, биринчи жардам полностью аны үйрөтөт бизде этихатта, ошонусу жакшы. Эс болуп калгандар толтура. Эмнеден? Давление? В основном давлениедан болот. Давлениясы чириши көтөрүлүп кетипчи, давлениясы азайып кеткендер бар. Анан кийин эси ооп жөн элечи, эконом класста, бизнес класска барып отуруп кетейинчи деп эси болгондор деле бар. Ошондой болу. А что, так можно? Сиз ушундай секреттерден айткан турсаңыз кандай? Бар ошентип ойлойт окшойт да. Эси ооп калды деп эле жыгып түшөт, анан биз обязательно кислород менен келебиз да. Кислород менен келгенде анан кийин ой, мен чарчадым, анан мне я сидеть не могу, мен барып бизнес класска барып жатып турсам болот, тигип турсам болот деген толтура. Анан ошентип уруксат бересиңерби? Конечно, жок. Ар бир учкан саатыбызга төлөйт. Учкан сааттын тоже төлөгөн акчасы тоже көбөйөт. Учуп барып аякта конуп калсаңар ошол үчүн төлөйбү? Төлөйт, мисалы биз, скажем, Абу-Дабиден Италияга учтук. Италияга учканда ар жака учканда ар кандай ценалар болот. Жок, жатып калганыначы, а саат учкан сааты баары эле бирдей. 46-44-төн башталат и выше кетет да. А мисалы Европага учуп барсаң, Европада бир күн жатып калсаң, ар бир саатына 16 дирхамдан төлөйт. Азияга учуп калсаң, ар бир жатып калган саатыңа 10 дирхамдан төлөйт. Ушундай разницалар бар. Анан кийин мисалы анча-мынча тоже мамлекеттер бар, 12 дирхамдан төлөшү мүмкүн жатып калган саатыначы. Ошондой. Менин кыялым стюардесса болуу. Дүйнөнү көрүү үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ар кайсы өлкөлөрдүн маданияты, каада салты менен таанышып, саякаттайм деген биздин жаштар үчүн Азиз айымдан кеңеш. Биринчи тил үйрөнүшсүн обязательно. Азыр английскийди билем деп айтсаң, это уже эч кимди кызыктырбайт. Это уже обязательно как бы бардыгын обязанный язык болуп калды, честно говоря. Английскийдин үстүнөн дополнительно дагы бир тил билсеңер өзүңөргө жакшы. Бизде жакшы, кудай шүгүр, Кыргызстанда орусча сүйлөйбүз. Это орусча тоже дополнительный язык болуп считается. Бирок азыр в основном китайский язык, испанский язык, французский языктарды ушуларды тил үйрөнсө, аба жакшы болот да. Өздөрүнө жакшы жумуш тапканы. Анан дагы эмне кылыш керек? Өзүңөрдү жакшы алып жүргүлө. Кыз киши дегенчи. Кыз киши деген өзүнүн мындай кийингенин, боёнгонун, эми боёнот десе бизде анча-мынчалар монтип боёно алган тоже болбойт. Естественно, красота тоже ценится до сих пор, честно говоря. Өзүңөргө кантип алып жүрүштү үйрөнүш керек, адамдар менен кантип сүйлөшүштү ошону үйрөнүш керек. Ошондо, потому что интервьюга барганда дагы көрөт да. Сен менен мен экос кандай сүйлөтөбүз? Сен мага өзүң жөнүндө элементарно да, өзүң жөнүндө айтып бере албасаң, это уже минус. Тартынчак болуш керек, чересчур самоуверенно тоже болбош керек. Ошолорго тоже карайт. Анан керек адамдар стюардесса болом деп окуйт экен. Мен окубай эле өткөм. Бизде этихатка келгенде өздөрү 2 ай өздөрү обучать этет, полностью от начала до конца. Самолеттордон баштап, жана биринчи жардам полностью өздөрү окутушат, өздөрү үйрөтүшөт. Потому что, скажем, Кыргызстанда стюардессага окуса, алар не знаю, кайдай самолетторду окутушат, правильно? Бизде ар бир компания өзүнө ылайыктуу самолеттору бар. Анан ошо именно ошо самолетторго өздөрү окутушат. Иногда көп, мисалы,
Катардан келген, же Эмирейтстен келген, же Флайдубайдан келген стюардессалар да келип Этихадка келишет да. Алар келгендер анан аябай жүдөшөт да, самолетторучу адашып. Ошон үчүн көптөр эмнебиз жок го дейм, окуй эле коюш керек го дейм стюардессаны. Убакытыңарды убакытты уратыппы? Потому что жок Баары окутат, кайра окутат экен да, туурабы? Кайра окутат. Жок, көбү ошентип ой өткөндө да ким бирөө сурап аткан ушинтип, кызым окуйм окутпайлы болчу. Андан көрө башка профессияга барып окусун, диплом алсын да. Ооба, тил үйрөнсүн андан көрө. Тил үйрөнсүн, башка профессиядан профессия алсын. Стюардесса деген да, жаш болуп жүрүп иштеп жүргөндө жакшы. Анан кийин определенный возрастка келгенде кетесиң сен, правильно? Ошондо эмне кылат? Ооба, туура. Ошон үчүн дополнительный профессия алып, стюардессан чисто жаш маалда тапшырып көргүлө өтсөңөр. Ну, анга көп деле кейиштин кереги жок деп. Биздин кийинки кадам заманбап ислам архитектурасынын символу. Биринчи президент Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын ысымындагы дүйнөдөгү эң чоң жана эң кооз 6 мечиттин бирине зыярат кылуу бакыты буйруптур. Мечиттин полдору, дубалдары мрамор, 12 тонна шварцкоп, көп түстүү кристаллдар, керамика, асыл таштар жана 24 караттык алтындар колдонулган, укмуштуудай масштаб жана интерьер. 47 тонналык эң чоң килем, Гиннестин китебине кирген шам-чырак. Дегеле сөз менен айтып бүткүс, бул искусство чыгармасы көздүн жоосун алды. Шизайт Гранд Мост реконструкция кылышыптыр, оңдоп атышыптыр. Кошумча салып атабы? Жок, жөн эле, жок, бар болчу, жөн эле сырты саргайып кеткен го, тазалап жатышат. Сиздин жумушуңуз тууралуу кененирээк тааныштык. Жашаган жериңизди көрдүк, азаматсыз, биз абдан кубанычтабыз. Биздин кыргыздын кызы ушундай Дубайда өзүнүн ордун таап, башкаларга үлгү болуп берип атканына абдан кубанычтабыз. Эми акыркы сурообуз өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Мектепти бүтүп, Бишкекке көчүп келгенбиз. Бишкекте Манас Түрк университетин бүтүргөм. Анан ошол жерде ошо туризм боюнча үйрөнүп, башка мамлекеттерге чыкканда ошол жерде интерес пайда болуп баштаганда кызыгуучу. Потому что эмне бар экен, Манаста окуп жүргөндө бизде биринчи жолу Буржара жана биздин Дубайдагы эмне бар го, отель. Ошону көрсөткөндө, ушундай деген отель бар, 7 жылдыздуу деген депчи. Ошондо бир ойлогом, мен Дубайга барып иштесемчи депчи. Анан кийин көп өтпөй эле бир 4-5 жылдан кийин по-моему келип калдым Дубайга ошон. Кудайдын буйругу менен. Сиз окууну бүттүңүз, анан окууну бүттүм, турмушка чыктым. 2 балам бар, бир уул, бир кызым бар. Кудай буйруса балдарым чоңоюп калды. Күйөөм, к сожалению, каза болуп калган. Уже 11 жыл болду күйөөм каза болуп калганына. Анан күйөөм ошо жылдыгын өткүзүп коюп эле анан Дубайга кеттим, иштейин депчи. кызыңыз канчада, аты ким? Кызым 12-ге чыкты. Кызым аты Сайкал. Чоң энеси койгон атын. Анан экинчи уулум ал буюрса, вот 2 күндө 19 февралда 11-ге чыгат. Аты Элдияр. Папасынын атын окшоштуруп Элдияр Бактияр деп. Анан эгер сыр болбосо, эгер жүрөгүңүзгө жакын албасаңыз, учурда пландарыңыз кандай? Турмушка чыгам деп ойлойсузбу? Турмушка чыгайын эле дейм го дейм. Эми жакшы бирөө жолукса, Кудайым буйруп. Чыкмакмын. Пока андай жок. Азыр боппой докмун деп коеюн. Каалоочулар болсо, номерге кайрылыңыздар деп. Астына телефон жазып баштым. Кудайым буруп калса чыгаттымын. Пока жок. Пока жалгыз эле. Кудай шүгүр эле тош. Кыргыз элиме, кыргыз жериме чоң салам. Ошондой эле ата энеме, кызыма, балама, бир туугандарыма баарына чоң салам. Дубайдан. Буюрса тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баардыгыбыз ден соолукта болойлу. Жакшылыктарда көрүшүп жүрөлү. Чоң рахмат.